эң чоң зыяны көп болгон Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям арам деп тыюу салган, Аллах Таала кайтарган эң жаман сапат калп, жалганчылык сапаты тууралуу сөз баштаган элек. Жалган туугандар бардыгыбызга белгилүү болгондой, чындыкка, акыйкатка дал келбеген, карама каршы туура келбеген сөздү биз жалган деп билебиз. Бул эң жагымсыз айыптардын жана чоң адамга, коомго зыянын алып келе турган ошондой вирустардын бири деп биз айтсак жаңылышпайбыз. Бардык жамандыктардын, күнөөлөрдүн көбөйүшү, шерменделик, адамдын кереметтүү сүрөтүнүн жыгылышы мына ушул жалгандан улам келип чыгат. Ислам шарияты бул нерсени бизге тыюу салды, арам кылды. Куран жана сүннөттө тугандар мына ушул сапатка болгон эскертүү жана бул нерсенин артында азаптар бар экендигин Куран жана сүннөт ичине камтыды. Аллах субханаху ва таала Гафир сүрөсүндө «Инналлаха ла яхди ман хуа мусрифун кадзаб». Аллах ысырапкерчилик жасаган. Ысырапкерчилик бул адам өзүнүн жанына, өзүнүн жашоосуна болгон туура эмес мамиле, бүтүндөй өзүнүн капиталы болгон мына ушул эң негизги байлыгы болгон өмүрүн жок жака жумшаган калпычы адамды Аллах туура жолго салбайт деп мына ушул аятында айтып атат. Аллах Таала Жафия сүрөсүндө «Вайлул ликулли аффакин атим», ар бир курдомат, жалган сүйлөгөн, күнөөкөр калп сүйлөгөн инсанга вайл болсун, Аллахтын азабы болсун деп жараткан ушул аятында айтты. Иннама яфтарил кадиба аллазина ла юминуна би аятиллахи ва улайка хумул кадибун. Аллахтын Нахл сүрөсүндө калп сөздү токуп чыккан инсандар, жараткан Аллах Тааланын аяттарына ишенбеген адамдар гана бул нерсени жасашат. Жана бул адамдар калпычылар деп Аллах мына ушул аятында бизге кабар берди. Тугандар, бул адат канча деген жашоодо адамдардын тынч жашоосун жок кылган, коомдун ынтымагын, биримдигин жок кылган, адамдардын ортосундагы улут же уруу же регион негизинде бири-бирине болгон душмандык, уруш, кан төгүү, мына ушул нерселердин көпчүлүгү дал ушул жалгандан улам келип чыгат. Али ибн Хусейн өзүнүн баласына айтып, жалгандан сактангын, жалгандан сак бол. Ал жалган чоңбу же кичинекейди ар дайым сактангын. Жалган сүйлөбө. Тамаша сүйлөгөн кезде дагы жалган менен тамаша кылбагын. Адам эгерде кичинекей бир нерседе жалган сүйлөй турган болсо, демек бул инсан чоң нерсенин үстүндө дагы калп сүйлөгөнү бир күнү батынат. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямдын айткан сөзүн билесиңби? Пенде чын сүйлөп жүрүп, жараткан Аллах Тааланын алдында чынчыл деген атка конот, жана чынчыл деп жазылат. Ал эми пенде ар дайым жалган сүйлөп жүрүп, жалганчы деген атка конот. Алланын алдында калпычы деп жазылат.